Аллах Таала мақталар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салаваттар болсын. Бүгін Аллах Таала тауфиқ берген болған болса, иншалла тауфиқ турасында сабағымызды баштайбыз. Барымыздарға белгілі болғандай, тема елімізде кеңірек тараған шектер турасында да. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып келгенде, барыңарға белгілі болғандай, баяғы Кабаның тегерегіндегі 360 пут бар болчу да. Ошол 360 пут менен чектелген эмес да. 360 пут ал таштан жасалган, жана башка жыгачтан жасалган, жана башка чоподон ар кандай нерседен жасалган. Бирок ошол эле путтарбы? Жок. Андан башка көптөгөн мазарлар бар болчу, өңкүрлөр бар болчу, тоолор, таштар, жана бул жакта бирөөлөр күнгө сыйынган, бирөөлөр асманга сыйынган, бирөөлөр болсо кабырларга сыйынган, бирөөлөр болсо адамдардын арбактарына сыйынган. Кыскасы субханалла, Кабанын тегерегинде 360 пут болсо, ал эми адамдардын жүрөгүндө андан да көп болгон да. Андан да көп болгон. Ишене турган, сыйына турган путтар аябай көп болгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жер болбосун, кайсыл учур болбосун, кандай гана шек тарабасын, ошолордун бардыгы менен эмне пайгамбарыбыз күрөшкөндө, мейли ал асманга сыйнабы, жанагы арбактарга сыйнабы, кыскасы бардыгы менен күрөшкөн. Ар бир өлкөдө динди жакшы таанып алган адамдардын сыйына турган орундары бар да. Мисалы Кыргызстанда кеңири тараган бир шектер бар. Албетте ал Казакстанда болбошу мүмкүн да. Же Казакстанда бир тараган ширк орундар бар, ал Өзбекстанда болбошу мүмкүн да. Же болсо Орто Азияда тараган ширктер араб өлкөлөрүндө кээ бирлер болбошу мүмкүн. Себеби бизде азыр келечекте айтабыз, негизи ширктердин түрлөрү аябай көп да. Ар бир орунга байланыштуу. Эми биз ушул элибиздеги кеңири тараган ширктерге кирерден алдын кичине тавхидтин маңыздуулугунун туурасында аят хадистерди окуп коелу. Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 36 аятында «Ва'будуллаха ва ла тушрику биги шайя». Жалгыз Аллах Тааланы өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик кошпогула дейт да. Эч нерсени дейт. Ал мейли жаныбар нерсе болсун, жаны жок нерсе болсун, эч нерсени Аллахка шерик кошпогула дейт бул аятта. Муаз ибн Жабал, билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эшегине учкашып артында кетип атканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муазга: "О Муаз, сен Аллахтын кулдарынан болгон акысын, жана кулдарын Аллахтан болгон акысын билесиңби?" дегенде Муаз эмне деген? Аллах жана элчиси билет деп айтат да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин улантып мындай деп айтат: "Фа инна хаккаллахи алал ибад ан ябудуху ва ла юшрику бихи шайян" дейт да. Аллах Тааланын кулдарынан болгон акысы ал нерсе дейт, кулдары Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпой жалгыз өзүнө сыйынуусу дейт да. Ушул хадистен бизге маңыздуу болгон керектүү эмне? Тавхид кимдин акысы экен? Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо кимдин акысы экен? Аллахтын акысы да. Мына ушул Аллахтын акысын башка бирөөгө бербеш керек. Эч кимге бербеш керек да. Абдулла Масуд хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абдулла Масуд сурайт: "О Аллахтын элчиси" дейт, "Аллахтын астында эң чоң күнөө кайсы?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ан таджала лилла ниддан ва ха халакака" дейт. Сени жараткан Раббыңа бир нерсени теңөөң дейт да. Карала, сени жараткан Раббыңа бир нерсени теңеп койшуң, ушул Аллахтын астында эң чоң күнөө дейт да. Хадис Бухариде келет 61 номерде. Башка Абдулла Масуд риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман мата ва яду мин дунилла ниддан дахала ан-нар" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким дүйнөдөн өткөндө, каза болгондо Аллахтан башка нерсени Аллахка теңеген абалда, теңеп ошого дуа кылган абалда өтө турган болгон болсо, ал тозокко кирет,
деп айтты дейді. Хадис Бухариде келеді 4497 номерде. Мына ушул екі хадистен білеміз, адам Аллах Таалага, Раббысына еш нәрсені теңемеш керек екен да. Еш нәрсені теңемеш. Кимде ким бір нәрсені теңей турган болмосо, дуа кылган абалда же колдойт, коргойт деп өтө турган болмосо, анда эмне? Ал тозокко бара турган болуп эсептелет экен да. Элибизде кеңири тараган туура ишенимдер бар. Ошонун бири Кыдыр алейхиссалам пайгамбар. Мына ушунун тегерегинде кээ бир түшүнүктөр бар да. Мына биринчи ушул туурасында алабыз. Негизи Кыдыр. Баарыңар билесиңер, бул кайсы учурда болгон? Муса алейхиссаламдын учурунда болгон. Муса алейхиссалам менен сапарда болгон окуяны Аллах Таала Кахф сүрөсүндө алып келген. Эгер кимде ким ошол маалыматты кеңирээк билгиси келген болсо, Кахф сүрөсүндө кайсы болот? Биринчиден, Кыдыр пайгамбар болгонбу же Аллах Тааланын солих кулу болгонбу деген маселеде талаш бар. Кээ бир алымдар, мисалы Ибн Касир жана башка бир топ алымдар аны пайгамбар болгон дешет да. Ал эми Шейх Фаузан жана башка азыр учурда алымдар жана башка бир топ мурунку өткөн алымдар аны жок, Аллах Тааланын солих кулу болгон дейт да. Бирок көпчүлүк алымдар аны Аллах Тааланын жер бетиндеги пайгамбары болгон, ошон үчүн ал эмне гойыптан сүйлөгөн дейт да. Бизге керектүү жери бирөө пайгамбар деп көрсө дагы, солих адам деп көрсө дагы маселе ушундай. Буда эч кандай бир чоң нерсе жок. Чоң нерсе эмне? Кыдыр алейхиссалам эгер пайгамбар болгон болсо, Аллах билүүчү, пайгамбар болгонбу же өзүнүн солих кул болгонбу Аллах билүүчү, жакшы. Кыдыр алейхиссалам азыркы учурда Муса алейхиссаламдын заманынан баштап азырга чейин тирүүбү же тирүү эмеспи? Дүйнөдөн өтүп кеткенби же дүйнөдө алиге чейин жашап жүрөбү эл менен деген маселе да. Себеби адамдардын арасында ушундай түшүнүктөр бар. Кыдыр алейхиссалам ал Аллахтын сүйгөн кулуна жолугат, кайсыл кулуна жолуккан болмосо, ал кулу Аллахтын бактылуу кулу болот. Ага бир жакшы осуяттарды айтат, жакшы нерселерди берет деген бир ушундай кептер кеңири тарап жүрөт да. Эми шариат кайталы. Эмне дейт алымдар? Ахли сүннат алымдары. Кыдыр алейхиссалам дүйнөдөн өзүнүн учурунда эле өтүп кеткен дейт. Дүйнөдөн өтүп кеткен дейт. Кээ бир гана алымдар бар. Бирок ал пайгамбар алиге чейин тирүү дегендер көпчүлүгү кимдер алар? Көпчүлүгү баянтип чапан кийип, жанагындай адамдарды эмне бир жомокторго үндөп, же болбосо шейхтерге адамдарды валилерге сыйындырууга чакырып, же болбосо шейхтерге руку кылууга, сажда кылууга чакырган ушундай бир топтор бар. Мына ошол топтор Кыдырды алиге чейин тирүү биз жолуп турабыз деп айтышат да. Негизи ахли сүннанын көпчүлүгү эмне дейт? Кыдыр алейхиссалам дүйнөдөн өтүп кеткен дейт да. Ал эми алардын алып келген далилдерин Ибн Касир өзүнүн Ал-Бидая ва Нихая китебинде, Мухаммад Амин Шинкити өзүнүн Аду Ал-Баян китебинде, Абул Фарадж Ибн Ал-Джаузи өзүнүн Уджалатул Мунтазар аттуу китебинде алардын алып келген Кыдыр алейхиссалам тирүү деп алып келген далилдерин, хадистердин бардыгы токулма хадис экенин баяндашкан да. Ойдон чыгарылган токулма хадис экенин баяндашкан, жана сахабалардын алып келген асарлары даиф экенин баяндап, алардыкын туура эмес экенин китептерде баяндаган да. Ал эми булардын дүйнөдөн өтүп кетти Кыдыр алейхиссалам дегендердин далилдерин биз кыскача алып келебиз. Биринчи далили Аллах Таала Анбия сүрөсүнүн 34-аятында "Ва ма жаална ли башарин мин qablикал хулд" дейт. О Мухаммад дейт, сенден мурунку адамдардын эч бирин түбөлүк кала тургандай кылып жараткан эмеспиз дейт. Аятта карасаңыздар, о Мухаммад, сенден мурунку адамдардын эч бирин бул дүйнөдө түбөлүк кала тургандай кылып жараткан эмеспиз дейт да. Афайим митта фахмул халидун. Эгер сен дүйнөдөн өтүп өлө турган болбосоң, алар деле эмне? Бул дүйнөдө түбөлүк калбайт, алар деле өлөт дейт да. Бул аятта дейт, о Мухаммад дейт, сенден алгачкы өткөн адамдардын эч бирин дейт да. Адамдардын эч бирин дейт. Дүйнөдө түбөлүк кала турганда жараткан эмеспиз дейт да. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында кимдер болгон? Кыдыр алейхиссалам кимдин астында?
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында да эч бирин дейт да, көрөңбү? Эч бирин биз түбөлүк кыла турган жараткан эмес. Ошон үчүн алымдар биринчи далил ушул. Экинчи далили Аллах Таала Анбия сүрөсүнүн 35-аятында Kullu nafsin zaiqatul maut. Ар бир жан өлүмдүн дамын татуучу дейт да. Хыдыр алейхиссалам деле адамбы? Адам. Пайгамбар болсо деле ал адам. Туурасы пайгамбар болду деп эсептесек деле ал адам ал дагы эмне өлүмдүн дамын татуучу, өзүнүн заманындагы адамдар менен тең жашап, тең өтүп кеткен. Үчүнчү далили Абдулла Омардан риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү куфтан намазды окуйт. Куфтан намазды окуп бүткөндөн кийин артындагы сахабаларга карап, аларга насаат айтат, вагыз айтат, осият кылат дагы. Андан кийин мынтип айтат: "Арайтакум лайлатакум хадиги фа ин раса мияти санат минха ла ябqa мимман хуа ала захирил ард ахадун" дейт да. О сахабаларым дейт. Бүгүнкү түнүңөрдү көрдүңөрбү дейт. Бүгүнкү түндөн баштап 100 жылдан кийин дейт. 100 жылдан кийин ушул жер бетинде жашаган адамдардын эч бири дүйнөдө калбайт дейт да. Бүгүнкү түндөн баштап туура 100 жыл толгондо, ошол түнү жер бетиндеги жашаган адамдын эч бири калбайт. Бүттүгү дүйнөдөн өтүп кетет дейт да хадисте. Бул хадис Бухариде келет 116 номерде. Эми алымдар айтат. Ахли сүннат алымдар. Эгер Хыдыр алейхиссалам тирүү болгон болсо, узун өмүр сүрүп Хыдыр алейхиссалам кыла турган болгон болсо, анда пайгамбар эмне деп айтмак? Илля Хыдыр деп. Бир гана Хыдыр алейхиссалам гана калат. Себеби ал жашап келатат, жашай берет деп айтмак дейт да. Себеби бир жан калбайт дейт да. 100 жылдан кийин бир жан калбайт жер бетинде. Тактап айтканда, пайгамбар үммөтү 100 жылдан ошол учурда 100 жылдан адам ашпаган да, көрөрбү? Ал эми андан кийин 100 жылдан аша бериши мүмкүн. Ага чейин 100 жылдан ашып болушу мүмкүн, бирок ошол учурда, памяткан учурда эч бир адам 100 жаштан ашпаган да, көрөрбү? Себеби хадисте ачык келген. Бул канчанчы далили? 3-чү далили. 4-чү далили. Муса алейхиссаламдын учурунан баштап биздин учурга чейин канча кылым болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунан баштап биздин учурга чейин 14 кылым болду. Тарап отура эмеспи? 1400 жыл болду. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Исанын ортосу, Иса менен Мусанын ортосу канча деген кылым бир гана Аллах билет. Тарап отура эмеспи? Ошончо кылымдан бери өлбөй тирүү жүргөн Хыдыр алейхиссалам эгер ошондой болгон болсо, тирүү жашап жүргөн болгон болсо, эмне үчүн анда бул эмне бир нас далил келген эмес дейт да. Себеби биз билгенибиз Аллах Таала Куранда "Валакад арсална Нухан ила кавмихи фалабиса фихим алфа санат илля 50 аман" дейт. Аллах Таала бизге дүйнөдө эң көп жашаган пайгамбар тууралуу кабар берген дейт да. Ал пайгамбар Нух алейхиссалам болот. Аллах Таала ушул аятта Анкабут сүрөсүнүн 14-аятында Нух алейхиссалам биз өзүнүн коомуна пайгамбар кылып жибердик. Нух алейхиссалам өзүнүн коомунда 950 жыл болду дейт да. 950 жыл болуптур да Нух алейхиссалам. Биз билген эң көп жашаган адамдардан. Эми алымдар айтат, Муса алейхиссаламдан баштап азыркы учурга чейин жашай турган болгон болсо, бул деген ана чоң мужиза дейт да. Аллахтын чоң керемети, мужизасы андай болгон болсо, Аллах Таала сөзсүз бир аятта же болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте ушундай Хыдыр деген адам бар. Ал жашай берет, мынча жыл жашайт, же болсо кыямат күнүнө чейин боло берет деп айтып коймок дейт да. Эмне себептен? Себеби келечекте бирөө жарым мен Кыдырды көрдүм десе, аны силер жалганга чыгарбагыла, ал чыны Кыдыр болуп чыгат деп бая адамдарды эмне тактап коюшун да. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кыдыр жашайт деп хадис айтканда, азыр бирөө жарым мен Кыдыр алейхиссаламды көрдүм, мага жолук десе биз эмне дейбиз? Сага жолукту, машалла, кандай экен деп сифаттарын айтпечи деп, сифаттар чын болгон болсо анда эмне биз ишенбейбиз, туурабы? Себеби биз эмне билебиз? Кыямат күнүнө чейин жашай бере турганын билебиз да. А бирок пайгамбарыбыздан эч кандай бир хадис келген жок. Же Курандан бир аят келген жокпу? Эмне деген сөз? Тескерисинче аят хадистердин бардыгы эч бир адам түбөлүк калбастыгын айтып атат. Көрсөңүз, ошон үчүн адамдардын айтканы туура эмес. 5-чи далили. Алымдар айтат, эгер Кыдыр алейхиссалам тирүү болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башына ушундай кыйынчылык күн келгенде, ал Хыдыр алейхиссалам
ээн талада жүрбөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип жардам бермек дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң кыйын күн качан болгон? Бадыр согушунда билесиңерби? Бадыр согушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 319 болгон сахабалар менен. Мушриктер канча болгон? Мушриктер 1000 болгон. Мушриктер 1000 болгон. Алардын курал жарактары, аттары, төөлөрү жана башка азыркы учурдагы бир курал жарактуу күчтүү өлкө сыяктуу да. Сахабалар жаңы дин таратып, же дүйнө жагынан төмөн, жана сан жагынан да аз, жана кубат жагынан да төмөн. Бирок алар ыйманы менен жогору болгон да. 319. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бетиме келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки колун көтөрүп, "Я Раббым" деп чапаны түшүп калганча колун көтөрүп, Аллах Таала ушундай катуу дуалат да. Ошондо Абу Бакир келип, "Я Аллахтын элчиси" деп артына чап, "Раббыңыз жооп берет" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суротот да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эмне дуа кылганын кыскача алымдар алып келген да. Ошол жерде пайгамбарыбыз мынтип атат: "Я Раббым" дейт, "Аллахумма" дейт, "Ин тухлик хадил исабата мин ахли ислам ла тобат фил ард" дейт да. "О Аллахым" дейт, "Бүгүн" дейт, "согушта мусулмандар жеңилип калып, баарыбыз өлкөдө турган болгон болсок, ушул бизди жок кыла турган болгон болсоң" дейт, "анда жер бетинде сыйына турган адам калбай калат" дейт да. Себеби болгон мусулмандар ушул жерде да. Аллах Таала ыйман келтирген, чыныгы ыхлас менен мен мусулман болдум, момун болдун адамдардын баардыгы сахабалар ушул жерде да. Хадис Муслимде келет 1760 номерде. Эми алымдар айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай кыйынчылык абалда турса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чамасы жеткен алып чыгып баардыгы душмандарга каршы, мушриктерге каршы, Аллахтын душманына каршы тирешип турса, Кыдыр алейхиссалам тирүү болуп ошол жерге кантип келбей койсун дейт. Эгер тирүү болгондо келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кубаттап, ошол сапта тизилип туруп душманды көздөй согушмак дейт. Алтынчысы, эгер Кыдыр алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда тирүү болгон болсо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип ыйман келтирмек дейт. Ыйман келтирмек дейт. Кантип Кыдыр алейхиссалам тирүү болот дагы пайгамбарыбызга ыйман келтирбей кетет дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир ибн Абдуллахтан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Омар ибн Хаттабтын колунан Тавраттын кээ баракчаларын көрөт да. Тавратты билесиңер, Тавраттын кээ баракчаларын көрөт дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Омарга: "О Омар, сен мен алып келген нерседе күмөнүң барбы?" дейт да. "Сенин мен алып келген исламда, Куранда күмөнүң барбы?" дейт. "Мен силерге ошондой таптаза болгон ислам динин алып келбедимби, Куранды алып келбедимби?" дейт. Сөзүн уланса айтат: "Лау кана ахи Муса хайян ма васиаху илля иттибаъ" дейт. Эгер дейт Муса алейхиссалам дейт азыркы учурда тирүү болгондо дейт, ал мага ээрчип, менин шариатым менен жашамак дейт. Өзүнчө кетмек эмес дейт, мага ээрчимек дейт да. Хадис Ирвал Галилде 1589 номерде хадисти Альбани Хасан деген. Ушул хадистен бизге кайсы жер керек? Пайгамбар айтып атат: "Эгер Муса тирүү болгондо мага ээрчимек" дейт. Эми алымдар айтат: эгер Кыдыр алейхиссаламда тирүү болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шариаты менен жашамак дейт да. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде кыямат күнү ким келерин кабар берген. Турабы тура эмеспи? Мисалы, Иса алейхиссалам кыямат күнү түшөт деген, түшкөндө бирөө өзүнүн шариаты менен өкүм чыгарабы, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариаты менен өкүм чыгарабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариаты ислам менен жашап, ошо менен Аллахка сыйынып, ошо менен өкүм чыгарат. Турабы тура эмеспи? Көрсөңбү? Ошон үчүн Кыдыр алейхиссалам тирүү болгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирмек дейт да. Кантип ал ыйман келтирбей жүрөт дейт да. Себеби баарыңар билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимге жиберилген? Жалпы сакалайын деп коет. Сакалайын деген эмне? Жалпы адам баласы менен жалпы жиндерге жиберилген пайгамбар болгон. Бир эле адам баласына эмес, жалпы жиндерге да жиберилген. Ошондуктан кимиси гана болбосун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында жашап туруп пайгамбарга ыйман келтирбесе, келтирбей өтпөй турган болсо, ал эмне? Мусулмандар менен эсептелбейт да. Анын бара турган жери эмне? Тозак болот да. Ошон үчүн Кыдыр алейхиссалам келип ыйман келтирмек дейт да. Жетинчиси, алымдар айтат, канча деген пайгамбар болду дейт. Адам ата Нух алейхиссалам, Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, жана башка пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарда эң жакшы ким?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Ибрахим алейхиссалам турабы? Ошолордун бардыгы дүйнөдөн өттү. Эгер эң жакшы болгон пайгамбарлар дүйнөдөн өткөн болгон болсо, анда Хыдыр алейхиссалам да сөзсүз өттү деп айтат да, көрсөңөрбү? Ошондуктан туурасы эмне экен? Туурасы Хыдыр алейхиссалам дүйнөдөн өтүп кеткен экен. Ал эми тирүү биздин учурубузда жүрөт деген ал эмне? Эч кандай аятта жок, хадисте жок. Ал эми ал туурасында келген кээ бир хадистер, токулма хадистер, даиф хадистер, жасарлар даиф хадистер, алар менен далил эч качан кылынбайт. Себеби Хыдыр алейхиссалам жашаганда түбөлүк анда эмне сөзсүз бизге кабар бермек. Ал эми адамдардын арасында сөздөр болот атпайбы? Мага Хыдыр жолукту. Мисалы, биздин жакын байкелеримдин бирөөсү айтып атат. Жаш баламын дейт. Талаада кетип атып, ошого тамак жеткирип кетип атып, коюн айланып келип туруп астыма адам болуп калды дейт да. Эми бул мага өтө жакын адам айтып атат да. Өзүнүн оозуна угатам. Коюн айланып келип эле адамга айланды дагы бирдеке деп сүйлөдү дейт да. Эми адамдын табиятынан ошондойду көргөндө кандайсыз деп айтмак беле турабы? Эмне? Ал баягы колунда тамагын ыргытып бакырган бойдон качтым дейт да, эмнечи? Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Деп солтар жакшы сурабайт да, турабы? Ошон үчүн ушундай нерселер боло бериши мүмкүн. Боло бериши мүмкүн. Башка бирөө мага жолук деши мүмкүн. Тиги мага жолукту баланча жерде деши мүмкүн. Мындай деп айтты, тигиндей деп айтты, тиги нерсени буйруду, тиги зикирди буйруду деп айта бериши мүмкүн. Бирок ал кимдер? Ибн Бас рахималла айтат. Ушундай адамдар айтылып аткан, адамдардын арасында айтылып аткан сөздөрдүн бүттүгү же айтып аткан адам өзү жалганчы дейт, же болсо ага жолуккан адам жиндерден болгон шайтан дейт. Көрөбү? Же мага Кыдыр жолукту деп айткан адам өзү жалганчы, же болбосо ага бир нерсе көрүнө турган болгон болсо ал шайтан дейт да. Себеби шайтан эмне? Адамдын келбетинде көрүнө алат да. Мисалы, Абу Хурайра кезинде Байтул Малла кызматчы болуп, каралчы болуп дайындалганда шайтан келип 3 жолу келип эмне? Адамдын келбетине урдаган. Билесиңер, адамдын келбетинде шайтан келет экен. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде Мекке мушриктери өлтүрөбүз деп акылдашканда, кантип өлтүрөбүз деп акылдашканда, баары уруулар жиналганда, эмне аксакалдар жиналганда, Меккедеги мушриктердин аксакалдары жиналганда, шайтан адамдын келбетине эмне деген? Силер эгер Мухаммадты өлтүрө турган болгон болсоңор, ар бир уруудан күчтүү жаш бала чыксын дагы баары барып туруп өлтүрсүн. Мына ошондо пайгамбардын каны Меккедеги баардык урууга тарап кетет дагы Мухаммаддын жакындары Абу Толип, акелери өчүн ала албай калат, күчү жетпей калат дейт. Шайтан келип ушундай пикир берген да аларгачы. Кыскасы, шайтан адамдын келбетине кийип, көзүнө көрүнүп, ар нерселерди айтып бериши мүмкүн экен. Ошондуктан ким Кыдырды көрдү деген болгон болсо, албетте ал эмне? Шайтанды көргөн, же болсо жалганчынын өзү болуп эсептелет. Эми бизде ушундай сөздөр бар. Эмне үчүн бул маселени козгодум? Эми Кыдырга сыйынса болобу? Кыдырга сыйынуу мүмкүнбү? Биринчиден, Кыдыр пайгамбарбы же пайгамбар эмес деген маселеде талаш болуп атат. Туурасы пайгамбардай эсептегендин өзүндө пайгамбарларга сыйынуу мүмкүнбү? Сыйынуу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жогору хадисте эмне деди? Ажаалтани лиллахи ниддан, сен мени Аллахка теңейсиңби? Сен андай кылбагын. Кул машаллаху вахдау, тескеринче сен Аллахтын өзү гана кааласы деп айтып дейт. Жөн гана каалоодо буну. Ошондуктан Кыдырга сыйынуу мүмкүн эмес. Бирок элибизде, жерибизде ушундай сөздөр бар. Бирөө сапарга чыга турган болгон болсо, сапарга узатып аткан адам жолуң Шыдыр болсун, жолдошуң Кыдыр болсун дейт да. Эми ушунун шариаттагы орду кандай? Биз баягы чала моло дин мусар болуш керек да. Негизи шариатта айтылат, эгер илим ээси, шариатты окуган адам сабатсыз болгон болсо, чала сабатсыз болгон болсо, ал динди бузат дейт да. Эгер медицинаны жакшы билбеген адам, ал адамдын денесин бузуп адам өлтүрөт дейт да. Тилди жакшы билбеген тилди бузат дейт да, көрдүңбү? Ошондуктан чала молдо дин мусар деген сөз туура айтылган да. Чындыгында динди жакшы билбеген адам, таухидти, шариатты жакшы билбеген адам адамдарды кээде эмне? Аллахтан башкага сыйынууга чакырып коюшу мүмкүн да. Аларга жол ачып берип коюшу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл бою эмне менен күрөшкөн?
23 жыл бою ең бірінші Меккеде намаз фарз болу элек да 10 жыл бою эмне менен күрөшкөн? Бир гана Аллах Тааланын жалгыз өзүнө чакырган. Намаз кандай эч кандай фарз болу элек болчу. 10 жыл бою бир гана ушу менен күрөшкөн да пайгамбарыбызча. Жанагы 360 пут жана адамдардын жүрөгүнө кирип кеткен нерселери, мазарлар, арбак колдосун, тиги колдосун, жолунда баланча колдосун, субханалла, жүздеген, миңдеген, миллиондеген ишендер болчу да. Ошолордун баардыгы менен күрөшүп, анан кийин 10 жылдан кийин анан намаз фарз болгон да. Эми пайгамбарыбыздын негизги максаты бул бир гана пайгамбарыбыздын максаты эмес, жалпы пайгамбарлардын максаты болгон да. Эми негизги пайгамбардын, негизги исламдын максаты адамдарды шиктен кайтарып, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынуу болгон болсо, кээ мен молла экенмин деген адамдар эмне? Адамдарга ширк кылууга эч ачып берет да. Бул мүмкүн өзүнө аттугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте эмне деген? Ахафу ан айматул мудиллин деген да. Мен адамдарды туура жолдон адаштырган имамдардан коркомун деген да. Пайгамбарыбыз айткан жок. Мен деген баланчадан түнчүдөн жок. Мен адамдарды туура жолдон адаштырган, адамдарды ширкке, бидатка, күнөөгө түшүргөн эмне? Имамдардан коркомун дейт да пайгамбарыбыз. Көрсөңүздөр, хадис сахих. Бухариде келет. Мынакей. Пайгамбарыбыз кимден корком деген? Адамдарды туура жолдон адаштырган имамдардан коркомун деген. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар. Чала молла дин босар. Ушул хадиске туура келет да. Динди билбейсиңби? Динден сүйлөбө. А динди жакшы билбейсиң? Анча-мынча окугансыңбы? Билген, анык билген гана нерсеңден сүйлөшүң керек да. Анык билбеген маселеңден далилиң жокпу? Сүйлөбөшүң керек. Себеби адамдарга ширкке эшик ачып койбош керек да. Күнөөгө эшик ачып койбош керек. Ошон үчүн жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр деп сапарга чыкканда адам шариатты эмне деш керек? Мисалы бизде Кыргызда кеңири тарап калган нерсе бар. Жолго чыгып атканда жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун дейт. Жолдошуң кыдыр болсун деген сөз эмне сөз? Бул сенин сапарыңдагы сенин досуң болсун, сени колдоп, коргоп жүрсүн дегенде ман чыгат да. Ушундай ман чыгат. Биз түзмө-түз сөз түшүнөбүз. Нар жакта сөздүн төркүнүн эмне максат атат иши жок ал менен. Бирок сөз эмнени кабар берип атат? Жолуң шыдыр болсун дейт, туурабы? Жолуң шыдыр болсун деген жолуң ачык болсун, кырсык апаттан саламат бол дейт. Бирок жолдошуң кыдыр болсун, сенин сапардагы жолдошуң кыдыр болсун дейт. Кыдыр алейхиссалам болсун дейт. Биринчиден кыдыр өтүп кеткен. Экинчиден алар бар деп ишенсе деле негизи жок. Бирок маселе эмне? Кыдыр сени колдоп, жарылкап, сактап жүрсүн деген ман чыгат да. Ал эми кээ бирлердин жанандай кыдыр колдосун, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун деген, жолдошуң кыдыр болсун дегендеги мааниси бул силер ойлогондой кыдыр колдосун деген маани эмес. Бул жерде эмнеги мааниси? Кыдырдай болгон жолдош болсун деп максат кылып атат дейт да. Жолдошуң кыдырдай болсун, акылдуу болсун. Туура Муса алейхиссалам жолдошу кыдыр болду го, дал ошондой эле сенин да жолдошуң кыдырдай болсун деген нерсе максат кылып атат дейт да. Бул урматтуугандар туура эмес. Бул деген эшик ачып берүү болот дейт урматтуугандар. Анда эмне кылыш керек? Жолуң шыдыр болсун. Сенин сапардагы жаныңда жүргөн жолдошуң Кыдыр алейхиссалам кандай акылдуу болгон болсо, дал ошондой болсун деп айтыш керек. Туура тура эмеспи? Ал эми адамдарга жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр деген маанини биз ушундай түшүнөбүз кыргыз эли. Кыдыр колдойт, жарылкайт, сактайт дегендей түшүнүк берет. Ошондуктан бул урматтуугандар ширк болуп эсептелет исламда. Ширк болуп эсептелет. Эмне үчүн? Буга далил. Мисалы, Абдулла ибн Умардан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгер сапарга чыга турган болгон болсо, өзүнүн төбөсүнө отургандан кийин 3 жолу Аллаху акбар, Аллаху акбар 3 жолу айтат эле. Андан кийин эмне? Аят окуп, анан кийин ушул дуаны кылат эле да. Дуада эмне дейт? Аллахумма инна нас'алука фи сафарина хаза ал-бир ва тaqwa. О Аллахым, биз сенден ушул сапарыбызда жакшы солих амал кылууну жана таква болушту өзүңө. О минал амали ма тарда, жана өзүң ыраазы болгон амалды кылууну сурайбыз. Аллахумма хаввин алейна сафарана хаза. О Аллахым, ушул сапарыбызды бизге жеңилдетип бергин. Ва ту'анна будаху. Аллахым, ушул узун сапарыбызды бизге кыскартып берген. Дуанын уландысында Аллахумма анта сахибу фис сафар. О Аллахым,
Биздин сапарыбыздагы жолдошубуз өзүңсүң дейт да. Өзүңсүң дейт да. Сенден башка эч кандай жолдош жок дейт да. Сен биздин сапарыбыздагы жолдошубузсуң дейт да. Башка эч ким жок дейт да. Мына. Урматтуу туугандар. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле сахабаларга айтпайбы? Сапарга чыкканда жолуңа Шыдыр болсун, жолдошуңа Кыдыр болсун деп. Пайгамбар айтты беле ушинтип. Себеби жолдошуң Кыдыр болсун деп айтыш бул ширк да. Пайгамбарыбыз мындай эмес, мындан дагы кыпындай болгон нерселерден катуу кайтарган да. Бул нерсе аннык ширк болуп турат урматтуу. Мына эми исламдан кайтарып турган болсок, сапарга чыгып атканда адам эмне дебеш керек? Мына айтып атат. О Аллахым, сен биздин сапарыбыздагы жолдошубузсуң дейт да. Мына. Себеби эмне? Хадис дуанын уландысында эмне дейт? Вал халифат фил ахли. О Аллахым, жана сен биздин сапарыбыздагы жолдошубузсуң, жана ошондой эле үй бүлөбүздү да сага тапшырдык, үй бүлөбүздү да сактап, коргоп тура турган өзүңсүң дейт да. Тактап айтканда сапарда биздин жолдошубуз болуп, бизди сактап, коргоп жүрөсүң, жана үйүбүздү да сага тапшырдык, үйүбүздү дагы, үй бүлөбүз, бала чагабызды да өзүң колдоп коргоочусун сактоосуң дейт да. Кара. Аллаху акбар. Мына исламды карагыла. Аллахтан башка эчтеке айтпайт да. Аллах өзүңсүң dedi. Ал эми ушул коргоону, сактоону Аллахтан башка бирөө бере турган болсо эмне болот шариатта? Ширк болуп эсептелет. Мисалы жанагы бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне де теңеди? Каалоодо теңеди, туурабы? Бул жерде сапарда жолдош болууда кимди кылып атат? Аллахты кылып атабы? Кимди кылып атат? Кыдырды кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарда жолдошун ким кылып атат? Аллах кылып атат. Экөөнүн айырмасы барбы, жокпу? Экөөнүн айырмасы асман менен жер дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллахым, сен биздин сапарыбызда жолдошубузсуң дедиби? Болду, ушуну айтабыз. Ал эми башка бирөөнү, баланча баатырды же баланча пайгамбарды жада калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүн, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, о Аллахтын элчиси, я Расулаллах, сен биздин сапарыбызда жолдошубузсуң деп айта турган болмосо, Аллахтын өзү ширк кошкон болот. Жада калса, эң жакшы пайгамбар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айта турган болгон болсо, ширк кошкон болот да исламда. Себеби сапарда ким жолдош? Көрүп туручу, сактап туручу, сапарын жеңил кылуучу, душмандан сактоочу бир гана Аллах, урматтуу туугандар. Hadis Müslim'de gelet 1342 номерде.